намазды байып кетейін деп оқуа, садақаны баладан құтылайын деп бербе, зекетті субханалла бір кедей екен деп беріп қойайын деп бербе. Қара, андай емес. Сенің намазыңа Аллах мұқтаж емес. Сен оқып намазға сен мұқтажсың. Сен субханалла оразаға сен мұқтажсың, Алла мұқтаж емес. Сенің берген садақа зекетің Алла мұқтаж емес, сен мұқтажсың. Ошо сен мұқтаж болған некен разы болуш керек екен. Сен мұқтажсың, мұқтажбыз, бәрі мұқтаж Аллаға. Демек некен Алла қабыл қылар бекен. Олия алымдар ушундай бір түшүндүрмө беришет. Дейді, силер садақа беріп қойғаныңарға ушундай бір даңдаңдап өзүңөрдү көтөрүп басып кетпегиле. Сен Алла алдырып қойғанда шүгүр айт дейді. Бирөөнө о мен ушундай бердим. Жок. Алла кабыл кылдырып койгондо шүгүр айткыла. Сен намаз окуп атам деп сүйүнбөлө болду. Намазды окутуп койгондо сүйүнгүлө, машалла. Аллаху акбар. Сен зикир кылганыңа сүйүнбө, ал ошол кичинекей кылган зикириң менен 5-ти одна комната квартира алып алганда жүрбө. Алла таала ошо зикир кылдырып койгондо шүгүр айтыш керек. Кээ бир адамдар айтат го, мен зикир кылам дейт. Бирок эмнедир зикирди мындай даамын сезбей атам дейт. Десе алымдар айтат, ооба дейт. Сен даамын сездирбей эле, ошол куру болсо дагы, ошол мындай чыгып аткан желге субханалла дегенге ошого ыраазы бол дейт. Шуну кылдырып койгондо шүгүр айт дейт. Муну кылдырбай сен жат элек. Көрдүк андай экен. Демек, жүрөгү сокурлук, жүрөгү каралык бул өтө чоң бир оору. Эртең күнү ушундай чоң жакшылыктарды көрбөй калыш бир жаманчылыгы бар. Адамдар намаз окуп атып деле кээ бир убакыттарда Алла Тааланын жакшылыгын көрбөй калабыз. Чын айтам, биз мындай намаз окугандар, биз намаз окубагандарга караганда кайдыгербиз деп эсептейм мен. Биз мындай намаз окуп атып делечи, мындай кээ бир нерсенин бардыгына көңүл бурбайбыз да. Эмнеге маанавиятта эмне болуп атат, бияк жакта эмне периштелердин чүгүп аткандагысына, биякта жиндердин жүргөндөгүнө, асман ааламда кандай өкүм жүрүп атканына көңүл бурбайбыз да. Главное, намаз дарат алып эле, короче, братан болот а, нормально кепте намаз окуп, бей братан деген монча алып калганда тиечи так 500 сом, 200 сом, 500 сом биздики бар. Мындай, ушундай да мындай. Биз туманда жүрөбүз да. Жок кандай болуш керек. Билгиле, субханалла, намаз окуп атсаң дагы шайтан сени калтырып койгон жок. Ошол жүрөгүңдү карартып, сокур кылганга аракет кылган үстүнөн иштеп атат. Мына ушундай экен.